Санжыра радиосунда жаңы долбоор «Шам чырак». Ар жекшемби түнкү саат 9-дан 11-ге чейин. Санжыра менен көңүлүңдү тазарт да дилиңди байыт. Санжыра радиосунда «Шам чырак». Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Анна Гавальда, 35 кило үмүт, которгон Насыпбек Асанбаев. Анна Гавальда бүгүнкү күндө батыш адабиятында жылдызы балбылдап жанып, базары кайнап турган париждик жазуучулардын бири. Бир нече абройлуу адабий сыйлыктарды жеңген. Китептери 1.885.000, 1.259.000 жана 2.040.000 нусканы чапчып турган кез. А тургай Францияда «Просто вместе» аттуу Анна Гавальданын чыгармасынын негизинде тартылган кино тасма тартылып, адабият билермандарынын назарына илинип, мактоолорго марып турган кезеңи келиптир. Лего оюн ырахат. Курап ойноочу бир канча бөлүктөн турган оюнчук. Франциялык окуу системасы боюнча папье-маше курамына гипс кошулуп, эзилген кагаздан жасалган зат. Балдар ар кандай нерселерди жасап ойноо үчүн колдонулат. Жатаканалуу мектеп-интернат сыяктуу. Анна Гавальда, 35 кило үмүт, которгон Насыпбек Асанбаев. Мен мектепти жаман көрөм. Баарынан жаман көрөм. Жок, андан да катуу жаман көрөм. Ал менин бүтүндөй жашоомо бүлүк салды. 3 жашка чыкканга чейин аябай бактылуу жашадым десем жаңылышпайм. Чынында ал күндөрүмдү элес буласа эле билем дегилечи, бирок ошентсе да бактылуу болчумун. Себеби ал кезде мен каалашымча ойночумун. Мамалак тууралуу мультфильмди күндө 10 кайталап көрчүмүн. Түстүү карандаштарым менен сүрөт тарчумун жана сүйүктүү күчүгүм Гродудуну 100 түрдүү эрмектечүмүн. Апамдын айтуусу боюнча, өзүмө таандык бөлмөдө бир канча саат жалгыз отура бергенден тажачуу эмес экен. Анан калса жалгыз отурганыма карабай, жаагым тынбай сүйлөй да берчүмүшмүн. Кызык, эми ойлоп көрсөм, аябай эле бактылуу жашасам керек. Ооба. Ошол бала кезимде мен баарын жакшы көрчүмүн жана башкалар да мени жакшы көрөт деп ойлочумун. Бирок бул оюм көпкө узаган жок. Толук 3 жыл 5 ай болду дегенде, капилетте мектеп деген балекет пайда болду. Айтмакчы, биринчи күнү керек болсо сүйүнүп да алгам. Кийин ойлосом, ата-энем жай бою кулагыма куя беришкен окшойт. О, кандай сонун. Мына эми сен чыныгы мектепке барасың. Ой, карачы, кандай гана сонун китеп. Кап. Муну атайын сага сатып келдик. Эми сен муну сабакка көтөрүп барасың. Мына жай бою айтылган сөздөр. Алардын айтканына караганда мен ал күндөрү ыйлап аптырмын дагы. Эми ал менин ар нерсеге кызыга бергенден улам болгондур да. Балким ал жакта кандай оюнчуктар болду экен деп кызыккандырмын. Же Лего бардыр дегендирмин. Кыскасы, биринчи күнү баары ойдогудай болду. Түшкө маал сабактан жайдары келдим да, алдыма коюлгандын баарын жеп алып, бөлмөмө чуркадым. Мектепте көргөнүмдүн баарын төкпөй чачпай Гродудума айтып беришим керек эмеспи? Ошол акыркы бактылуу күндөрүм экенин билгенимде, ар бир көз ирмемине чейин жырга өткөрбөйт белем. Себеби дагы ошол күндөн тартып менин жашоом таптакыр талкаланды да калды. Жүрү кеттик деди апам. Кайда? Кандай кайда? Мектепке? Барбайм. Кандайча барбайм? Болду, мен аякка баргым келбейт. Ошондойбу? Эмнеге? Болду да эми. Ал мектебиңерди көрдүм. Кызыктуу деле эч нерсе жок экен. Үйдө болсо толтура жумушум калды. Гродудуга сөөк издей турган машина жасап берем деп сөз бергем. Болбосо ал керебеттин алдына өтө көп сөөк катып коюп таппай жүрөт. Мына ошондуктан мектепке барганга убактым да жок. Апам айласы кеткенде алдыма тизелей отурду. Мен болсо башымды чайкай бердим. Ал мени көндүргөнгө аябай аракет кылды. Мен ыйлай баштадым. Бир маалда ал мени көтөрүп жөнөмөк болду эле, чыңырып ыйлап жибердим. Мына ошондо ал мени шак эткизе уруп калды. Өмүрүмдө биринчи жолу урду. Ооба, биринчи жолу. Мына сага мектеп. Анык кыйноо так эле ушундай башталды. Кийин бул окуяны атамдардын оозунан 1000 жолу уктум. Досторуна айтышты, тарбиячыларга айтышты, мугалимдерге айтышты, логопедтерге айтышты, керек болсо психологторго да айтышты. Бирок мен азыркы күнгө чейин ошол окуя тууралуу укканда Гродудуга сөөк таба турган детектор жасап бере албай калганымды эстейм. Азыр мен 13-кө чыктым, бирок дагы эле 6-класста окуйм. Ооба, Бул жерде бир нерсе туура эмес болуп жатканын өзүңөр деле байкасаңар керек.
Жо, манжаларыңарды ачып жумуп санабай эле койгула. Азыр баарын өзүм түшүндүрүп берем. Баш аягы 2 жолу классыман көчпөй калдым. Биринчисин 2 класс кезимде, экинчисин мына быйыл 6 классымда. Мына ушул мектептин айынан биздин үйдө күнүгө жаңжал чыгып турарын өзүңөр деле түшүнсөңөр керек. Апам ыйлап аткан болсо, атам мага жаалданып кыйкырып турган болот. Же тескерисинче, апам кыйкырып атканда атам унчукпай турат. Албетте, бул көрүнүш мага деле жакпайт. Бирок мен эмне кыла алам? Эмне деп жооп бере алам аларга? Айла жок. Эч нерсе дей албайм. Кокус оозумда эле аччу болсом, мындан да жаман болгудай. Апам менен атам мага тотугушчасынан какшаган. Оку. Ой, түшүнөм. Таптакыр эле келесип эмесмин. Мен деле окуйт элем, бирок болбой жатпайбы? Мектепте өтүлгөн сабактар мен үчүн кудум Кытай тилинде берилгендей түшүнүксүз. Бир кулагыма кирип, бир кулагыман куюлуп калат. Алып барбаган доктурлар да калган жок. Көзүмдү, кулагымды ал тургай менди да текшертишти. Канчалаган убакыттар кетти. Натыйжа эмне болду? Менин маселем болгону көңүл буруудаган экен. Шумдугуңгургур. Мага анын жетишпей турганын өзүм да билем. Ушунча убара болбой эле менден сурашса болмок. Ооба, менде эч кандай маселе жок. Баары кадимкидей угат, кадимкидей көрөт. Болгону мен үчүн таптакыр кызыксыз, такыр. Мектеп жашоосунда 1 жыл гана жакшыраак өттү. Бала бакча менен окуучулук күндөрүнүн ортосундагы 1 жыл. Ал жакта Мария аттуу тарбиячым бар болчу. Мына ошол эжем такыр эсимен кеткен жок. Азыр ойлосом, Мария эже мектепке өзүнө жаккан ишти иштөө үчүн гана, ар кандай нерселерди өз колу менен жасап, устачылык кылыш үчүн гана барган окшойт. Мага ал таанышкан күнү эле жагып калды. Ооба, эң биринчи күнү эле купулума толду. Себеби ал кийген кийимин өзү тигип, свиттерин өзү түйүп алчу. Керек болсо ар кандай мончок шурларын да өзү жасачу. Ал жылы үйгө өзүбүз жасаган нерсе алып келбеген күн бизде болчу эмес. Папье-машеден жасалган кирпи, сүт кутусуна жасалган мышык, жаңгактын кабынан жасалган чычкан, түстүү кагаздан жасалган айлампалар, сүрөттөр, дей койчу. Мына окутуучу деп ушуну айтыш керек. Биз анын сабагын бир гана апалардын күнүнө даярдаганда эмес, дайыма күн сайын кызыгып окучубуз. Ал өз колуң менен бир нерсе жасаган күн сен үчүн текке кеткен жок деп айтар эле. Эми ойлосом, ошол убактылуу жылдан тартып бүтүндөй бактысыздык келип баштаган экен. Себеби так ошол жылы мен өзүмө тиешелүү өтө жөнөкөй нерсеге көзүм жетти. Көрсө, бул жашоодо мени кызыктырган эң негизги нерсе өзүмдүн колум жана анын устачылык жөндөмү тура. Мари тууралуу дагы айта кетсем, мен ага эмне үчүн карыздар экенимди да аябай жакшы билем. Ооба, даярдоо классында укмуштуудай жетишкендигим үчүн карыздармын. Ал ким менен алек болуп атканын абдан жакшы сезе алды. Мен үчүн керек болсо атымды жазышта укмуштуудай кыйын экенин, керек болсо болбогон 4 сабырды да айтып берүү тирүүнүн тозок экенин ал жакшы билчү. Кийин каникулга тарар алдында аны менен коштошуп коеюн деп жанына бардым. Тамагым буулуп сүйлөй албай мукактанып жаттым. Акыр ага өзүм жасап келген белегимди тартуу кылдым. Ал скрипка менен кнопкалар үчүн атайын кичинекей тартмасы бар. Бир жагында өчүргүч салына турган кутучасы жана ар кандай кошумча бөлүктөрү бар укмуштуудай тыкан карандаш салгыч болчу. Мен аны канча саат бою боеп, чаптап чыкканымды ойлосоңор, өзүнчө эле бир укмуш. Белегим Мария эжеге аябай жакты. Ал тургай, ал дагы кудум менде эле толкунданып турганын кадимкидей сезип турдум. Бир маалда ал: "Грегуар, мен да сага белек камдап койгом" деди. Анысы калың чоң китеп экен. "Эмки жылы", деди ал китепти бергенден кийин, "сен даярдоо классына мадам Дарига барасың. Ошондуктан сен аябай аракет кылышың керек. Эмнеге билесиңби?" Мен башымды чайкап гана туруп бердим. Мына ушул китепти баштан аяк окуп чыкканга аракет кылышың керек. Үйгө барганда апамдан китептин атын окуп берүүсүн сурандым. Ал кирейген китепти алдына койду да шашылбай окуп берди. Өнөрлүү кол үчүн 1000 мисал. Ойбай, бул кандай сонун китеп. Мадам Даре мага такыр жаккан жок. Анын жагымсыз үнү, жасалма кыймылдары, анан өзүнө жаккан балдар үчүн баарына макул боло бергени менин кыжырма көк таштай тийчү. Бирок канткен менен мен окуганды да үйрөнүп алдым. Себеби китебимдин 124 бетиндеги жумуртканын кутусунан бегемот жасаганды тезирээк үйрөнгүм келген эле. Өздүк делома Мария эже төмөнкүдөй пикир калтырыптыр. Бул баланын башы калбыр, бирок колу алтын. Анан калса барып турган ак жүрөк. Эгер жакшылап аракет кылса, мындан бир нерсе чыгат. Өмүрүмдө биринчи жана акыркы жолу агартуу кызматкеринен уккан жагымдуу сөзүм ошол болду. Кандай болгон күндө да ушуну жактырбай турган өтө көп киши бар экенин билем. Мисалы мына сиз деле алалычы. Айтыңызчы,
Эгер сизден мектеп сизге жагабы деп сурасам, эмне деп жооп кайтарар элеңиз? Жок деп баш чайкайсыз да, туурабы? Эми буга барып турган жөөттөр менен күн сайын өзүнүн кыйындыгын далилдегиси келген чилистендер гана ооба деп жооп бербесе, башка ким жакшы көрөм дейт эле? Албетте бул жерде кеп алар тууралуу болгон жок. Кана айткылачы, ким мектепти чын жүрөктөн чындап жакшы көрөт? Эч ким. Анда ким чын жүрөктөн жаман көрөт? Мындайлар деле аз болсо керек, бирок бар. Мисалы, мага окшогон мээси жокторду, чанжырактарды айтса болот. Айтмакчы, биздейлердин мектеп дегенде ичи ооруган. Мен эрте менен сааттын коңгуроосунан 1 саат эрте ойгонуп алам, а кээде андан да эрте көзүм ачылат. Ошону менен 1 саат бою ичимдин түйүлүп ооруганын сезип жата берем. Ичим түйүлө берет. А качан төшөктөн турар маал келгенде кадимкидей башым айлана баштайт. Кудум деңиздин ортосундагы каякта тургандай айланат. Нанүштө кылуу өзүнчө эле кыйноо. Мен андайда такыр эле даамсызым келбейт. Бирок апам так маңдайыма туруп алат. Айла жок, алдыңа коюлгандын баарын курсакты карай тыгышың керек. Рухеш бүгүнкү замандын интернет сайты. Андан кыргыз жана дүйнө жазуучуларынын классикалык чыгармаларын окуй аласыз. Ошондой эле өз эне тилинде ою жатык, тили жетик келечек муунду тарбиялайлы десеңиздер, Рухеш сайтынан дүйнө эл жомокторун өспүрүмдөр үчүн окуп бериңиздер. Интернет айдыңынан Рухеш чекит KG дарегинен табасыздар. Автобуста баратканда жанагы оору мурдагыдан да күч алат. Эгер кокустан жолдо баратып классташтарыма жолугуп, ар кайсы оюндар тууралуу маектешип калсам, анда ичимдин ооруганы бир аз басаңдайт. А эгер эч кимге жолукпай жалгыз барсам, анда кыйналганым. Ал эми ушунун баарынан жаманы бул мектепке кирүү. Мектептин жытындай жаман жыт бул дүйнөдө болбосо керек. Боор менен бут кийимдин жытынан көңүлүң айланып, кускун келет. Саат 4кө чукулдаганда гана ичи оорум басаңдап жеңилдей баштайм. А үйгө келип бөлмөмө кирген кезде эч нерсе болбогондой айыгып калам. Бирок ал көп өтпөй эле кайра башталат. Себеби атамдар жумуштардан келип эле мени такый башташат эмеспи. Алар ар бир сабакты сурап, китеп кабымды аңтарып, бааларымды текшерип киришет. Бирок бул оору анча деле кыйнабайт. Анткени мен алардын кыргын сүргүнүнө көнүп калгам. Ой, жок, кайдагы көнгөндү айтам. Үйдөгү бүтпөгөн жаңжалдан башымды катарга жай таппай калчу болдум. Буга чыдаш аябай кыйын. Атам менен апам ансыз деле бири-бирине араң чыдап жүрөт. Демек алар күнүгө бир маал урушуп турушу керек. Бирок эмнеден кычыктабарын өздөрү да билбейт. Мына так ошол учурда менин шалпыйган экилерим аларга укмуштуудай сонун себеп болуп жатып калат. Ушунун баарына сен күнөөлүсүң. Сен болбосоң мындай болбойт эле деген гана кыйкырыктар. Апам мага 1 мүнөттө көңүл бурбай койгон үчүн атамды күнөөлөйт. А атам болсо балаңды дайыны жок эркелете берип, мээси жок чалчакей кылып салгансың деп кыйкырат. Ох, алардын ушул кылыгынан таптакыр тажап бүттүм. Жок, менин кандай тажаганымды керек болсо силер да түшүнө албайсыңар. Алар маңдайыма туруп алып кыйкырышып атканда мен кыялымда кулагымды бүтөп таштап, кандайдыр бир нерсе кылып жатканымды элестеткенге аракет кыла баштайм. Мисалы, лего менен жылдыздар согушуна бара турган космостук кеме жасайм, же болбосо тиш пастасын сыга турган аппаратты ойлоном, же каппастын жыгач конструкторлорунан укмуштуудай зор пирамида курам. Деги мындай ойлор толтура. Бирок көп өтпөй кыйноонун дал өзү башталат. Эртеңки сабакка даярданыш керек. Эгер мага апам жардам берсе, анда кыйноонун аягында ал бышактап ыйлайт. Эгер атам жардам берсе, анда мен ыйлайм. Балким ушунун баарын айтып атканда силер атам менен апамды таш боор акмактар деп ойлоп аткандырсыңар. Жок, алар андай деле эмес. Алар аябай жакшы адамдар. Эми катардагы эле ата-энелерден баарына бир гана мектеп күнөөлүү. Баса, мен ушул жылы баштан аяк күндөлүгүмө үйгө берилген тапшырмалардын жарымын гана жазып келип жаттым. Бир гана ушул атамдардын жаңжалы азайсын үчүн ушинтип жүрдүм. Бул барып турган чындык. Бирок директордун бөлмөсүндө көз жашымды төгүп турганымда муну айта алганым жок. Укмуштуудай келе соолукта ушуну айтса болот. А негизинен менин айтпаганым деле туура болуптур. Ал тоок мен айтканда деле эмнени түшүнөт эле. Айтсам айтпасам деле 1 айдан кийин ал мени окуудан айдап чыкты. Ооба, дене тарбия сабагында айынан айдап салды. Абаса, силерге бул тууралуу али айта элекмин да. Анда эмеси угуп тургула. Мага спортто такыр жакпайт. Кудум эле мектепти жактырбагандай спортту да жаман көрөм. Эгер силер мени көргөнүңөрдө спортту эмнеге жактырбай турганымды билет элеңер. Кыскасы, күрөш килеми экөөбүздү кайнатса каныбыз кошулгудай эмес. Менде же бойдон жок, же булчуңдан жок, же бир каруу жок. Ачыгын айтканда барып турган балбыракмын. Кээде күзгүнүн алдына келип алып, төшүмдү көтөрүп бөйрөгүмдү таянып туруп калам.
Андайда кебетем өзүнчө эле үлпөйүп койгон сүйүл жандай болуп дүңкүя түшөт. Абаса баягы Астерикс легионер аттуу кинодогу аскерге алынгысы келген бирөө бар эмеспи? Сыртынан карасаң тим эле дүңкүйүп баатырдай көрүнөт, бирок үстүндөгү тери тонун шыпырып алса эле ыркыйган сөлөкөт. Мен да өзүмдү карап туруп ошону элестетем. Мейли чага деле. Жашоодогу ар бир нерсеге баш катыра бергенде эмне? Кээ бир нерселерге чыйт түкүрүп эле өтүп кеткен жакшы. Болбосо бат эле жинди болуп калгыдайсың. Мына ошентип өткөн жылы дене тарбия сабагына чыйт түкүрүп койдум. Карачы, керек болсо ушул сөздү жазып атканымда да өзүнөн өзү жама жайым жайылып жылмайып алдым. Себеби так ошол мадам Берлюрондун дене тарбия сабагынан мен мурда болуп көрбөгөндөй жыгыргап каткырып күлгөм. Анда эмесе аны да башынан айтып берейин. Санжыра радиосунда Шамчырак. Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Жубос Грегуар деди. Ал бир эле жолу журналды карап туруп. Мен ошол маалда берилген көнүгүүнү аткара албай элге шылдың боло турган маалым дагы бир жолу келгенин аябай жакшы билип турдум. Турган жеримде ушунун баары деги качан аягына чыгат деген ойго баттым. Ошентип жаңы эле алга кадам таштагандан баштап акырындан бышкырган үндөр кулагыма илине баштады. Бирок алар бүгүн менин жөндөмсүздүгүм үчүн күрүшкөн жок. Чынында мен ошол күнү таптакыр эле шумдуктуудай көрүнүштө болчумун. Себеби спорттук кийимдерди үйгө унутуп калыпмын. Баса аны биринчи жолу унутуп атсам да үржөн. Мен аны бир эле чейректе үчүнчү жолу унутуп келип отурам. Натыйжада сабактан кийин алып калышпасын деп Бенжаминдин байкесинин спорт кийимдерин сурап кийип алгам. Мен бир эле жылда сабактан кийин ушунча көп калдым дейсиңер, силер тим эле бүтүндөй мектепти аяктаганга чейин да анча көп отурбаган болушуңар керек. Көрсө бир нерсени таптакыр эсимен чыгарып коюптурмун. Бенжаминдин байкеси анык эле көктөөнүн өзү турбайбы? Анын бою болжол менен 1 метр 90 сантиметр болсо керек. Элестетсеңер, килейген кишинин формасын кийип 45-күлөмдөгү кроссовкачан турганымды. Калганын сөз кылыштын кажети жок го, Кебетен кантет? Эмне кийип алгансың деп кыйкырды Берлюронша мени көрөрү менен. Мен болсо дароо жиндинемедей дөөрүй баштадым. Бул жагынан алдыма киш салбайт эмесминби? Билбейм эжеке. Өткөн жума деле баары чапчак болчу, өзүм да түшүнбөй калдым. Байкашымча эженин ачуусу кайнап чыкты окшойт. Алдыны карай 2 жолу тоңко башат. Буттарыңды чогуу карма. Мен эптеп-септеп окшоштурмуш болуп тоңко башатканымда бир бут кийимди таппай калдым. Аңгыча кулагыма балдардын шыңкылдап күлүп атканында чалына калды. Ошондон баштап биротоло алардын боорун эзейин деп чечтим. Экинчи жолу тоңко башатып баратканымда кроссовкамдын экинчи түгөйүн шыпты карай силкип жибердим. Өйдө боло бергенде карасам, шымым шыпырылып, ич кийимим көрүнүп калыптыр. Мадам Берлюрон эми кудум кызылчадай кызарып, ачууга угуп турду. Балдар болсо күлкүдөн иштери түбүлүп, ар кай жерде тоолонуп жатышат. Мына ушул күлкүдөн мен кандайдыр бир рахат алгандай болдум. Себеби алар чын пейилден күлүп жатышты да. Тим эле циркте отургандай жыргап күлүштү. Так ошол сабактан тартып, дайыма дене тарбия сабагында маскара поз болоюн деп чечтим. Берлюрондун куудулу болом. Деги айланаңдагылар сени көрүп эстери оогончо күлүп турганы кандай сонун. Анан калса, бул кудум баңгизаттай тартып турат экен. Канча күлдүрсөң, ошончо куудулданган келет. Мадам Берлюрон мени ушунчалык көп жазалай бергендиктен тим эле күндөлүгүмдө орун калбай калчу болду. Акыр аягы окуудан да чыгарып тынышты. Бирок ага кымындайда өкүнгөнүм жок. Себеби мен үчүн мектеп аз да болсо жагымдуу боло түшпөдү. Жаман да болсо бир нерсе кылдым окшойт. Деги мен эмнени када кылган жокмун. Мисалы мурда мени эч ким өз курамына кошкусу келчү эмес. Азыр болсо өздөрүнө кошуп алыш үчүн кадимкидей урушчу болду. Себеби мен өзүмдүн тирукмуш артисттигим менен каршы тарапты бир заматта жараксыз кылып салчумун. Эсимде бир жолу мени дарбазачы кылып коюшту. Мына күлкү де ушуну айтты. Каршылаштар биздин дарбазага карай чабуул коюп келатканда мен кудум бала маймылча чарылдап барып дарбазанын торуна жабышып калам. Топту алып качып оюн талаасын көздөй ыргытарда болсо, артты көздөй силкип жиберип өзүмдүн дарбазама киргизип койдум. Бир жолу топту кармап калыш үчүн алдыны карай жакшы эле секиргем. Ары жагы белгилүү да. Топко колум да тийген жок. Анын ордуна жерден бир тутам чөп тиштеген бойдон 4 аяктап турдум да уйчасынан мөөрөп жибердим. Эсимде, ошол күнү Карина Лелиевр siiп жибергенче күлгөн. Мени болсо сабактан кийин 2 саат алып калышты. Бирок кылган кылыгым ошого арзырлык эле. Бирок мени эшектин айынан окуудан айдап чыгышты. Баарынан кызыгы, мен кээде анчалык деле калжек эмесмин. Негизи жанагы 2 кармагычы бар желим эшектен секирип өтүш керек болчу. Качан кезегин билгенде жакшы эле секиргем, бирок кичине ылдыйраак аттап коюпмун. Натыйжада бир нерсемди ушундай катуу уруп алдым. Эми түшүндүңөр да эмнени уруп алганымды.
талуу жеримди урдум да кыскасы. Калганы белгилүү эле да. Балдар менин окуйлап жатканымды баягыдай эле элди күлдүрүш үчүн анткорлонуп жатат деп ойлошту. Беллюронша болсо мени түз эле директордун бөлмөсүнө сүйрөп барды. Мен ооруга чыдай албай 2 үктөлүп калгам. Бирок ыйлаган жокмун. Антип тигилерди моокуман кандыргым келген жок. Ата-энем дагы мага ишенбеди. Бул тамашадан сырткары мени мектептен айдап салышканын укканда күндүн баатырына айландым. Биринчи жолу экөө бири-бирине кыйкырбай бир команда болуп калып мени жалгыздашты. Акыры кыйкырып бүтүп мени бошотушканда бөлмөмө кирдим да эшикти жаап жерге талп этип отурдум. Андан кийин өзүм экөөнүн бирин танда. Кааласаң керебетиңе жатып алып ыйла. Буга толук себебиң бар. Себеби сенин жашооң турган турушу менен чирип бүттү. Жана өзүң да барып турган чириксиң. Эгер азыр өлүп калсаң, башкаларга жакшылык гана кылган болосуң. Же болбосо ордуңдан туруп барып бир нерсе курап чык. Ошол күнү мен курулуш аянтынан тапкан оокаттарым менен тиришумдук бир нерсе жасадым да атын Саксагай Берлюрай деп атап койдум. Эми аябай сонун иш кылдым деп айтууга болбосун өзүм да билем, бирок жеңилдеп калдым. Жок дегенде жаздыкты суулаган жокмун да. Мени сооруткан бир гана адам бар, ал менин таятам. Ооба, бул жерде таң кыларлык эч нерсе деле жок, себеби Леон таятам дайыма менин көңүлүмдү жубатып келет. Мен баса баштаганыман тарта ал мага устаканасына кирүүгө уруксат берген. Таятамдын устаканасы менин бүтүндөй дүйнөм, менин баш баанек тапчу жайым. Али Бабаныкындай үңкүрүм. Таянем биздин кыжырга тие баштаганда ал акырын кулагыма эңкейип шуурап калчу. Кана Грегуар, Леон дүйнөсүнө саякаттап келсек кандай дейсиң? Ошону менен экөөбүз акырын жылып жөнөйбүз. Таянем артыбыздан кыжынып сүйлөнүп калат. Бар, баланын башына айландып кел. Анда таятам ийинин күйүшөп жооп кайтарат. Ой, койчу Шарлотта. Биз Грегуар экөөбүз ийиндебесек болбойт. Тынчыраак бар ойлонушубуз керек. Деги эмнени ойлоп кыйратар экенсиңер силер? Мен өткөн өмүрүмдү ойлоном, Грегуар болсо келечегин ойлонот. Таянем ушундан кийин терс бурулат да, ушуну уккандан көрө керең болуп калайынчы деп наалып кирет. Таятам ага, айланайын кемпирим, сен алсы деле керең болуп калгансың деп жооп кайтарат. Леон таятам кудум эле мен сыяктуу алтын колдуу уста. Болгону анын колу менен кошо мээси да иштейт. Мектепте ал 1-класстан тартып баардык сабактар боюнча алдыңкы окуучу болгон. Ал тургай дем алыш күндөрү тапшырма аткарам деп такыр отурбаганын айткан. Эмнеге? Жөн эле дем алыш күнү окугум келген жок. Ал математика, француз тили, латын тили, англис тили, тарых теги баардык сабактарда биринчи болгон. Чын? 17-ге чыкканда жогорку политехникалуу окуу жайга өтүптүр. Ал чынында Франциядагы эң кыйын окуу жай. Андан кийин ал ар кандай татаалдыктагы нерселерди, көпүрөлөрдү, кайчылашкан жолдорду, туннелдерди, дамбаларды курган. Кээде мен андан даана эмне милдет аткарганын сурасам, ал шашылбай туруп өчүп калган канжасын күйгүзчү да: "Буга жооп бериш кыйын. Мен өзүмдүн милдетим кандай аталарын деле толук билчү эмесмин" деп кооранып баштачу. Кыскасы мага курулуштун чиймелерин көргөзүп, ушундай курулса турарын же турбасын сурашчу. Ошол элеби? Ооба, ошол эле. Бирок бул андай деле оңой иш эмес балакай. Мисалы, кулабайт деп көпүрөң бир күнү урап түшүп калса, мына анан көрүп ал. Ишенип кой. Таятамдын устаканасы мен үчүн бул жалгандагы эң сонун жай. Болбосо ал жер тактайлар менен жалпак темирлер каланган эле бакчанын бурчундагы сарай. Кышында суук, жайында ысык. Мен ал жерде колуман келишинче көп болгонго аракет кылам. Бирдеме жасайм, кайсы бир аспапты же жыгачтын кесиндисин чукулайм. Таятам кантип иштеп атканын карайм. Ал азыр ресторан үчүн эмерек жасап атат. Аны менен кеңешем же жөн эле отурам. Мага бул жер абдан жагат. Себеби ордум ушул жерде, болгон ушу. Эсиңердеби, мен мектептин жытынан кускум келет деп айткам. Бул жерде баары тескерисинче. Бул көчүк айланбачудай тар сарайга кирээрим менен бакыттын жытына өпкөмдү толтуруп алыш үчүн кере дем алам. Эриген желимдин, электр жылыткычтын, ширеткичтин, жыгачтын, тамекинин жана ошого окшогон нерсенин баарынын жыты бар. Тим эле окмуш. Буюрса, бир күн ушул жытты ушул бойдон бөлүп алам да устакана деген аталыштагы атыр чыгарам деп ойлоп жүрөм. Аны качан? Бул жашоо эзип жибергенде жыттап туруш үчүн жасайм. Таятам биринчи жолу классыман көчпөй калганымды уккан күнү мени тизесине алып отургузду да коем менен ташбака тууралуу жомок айтып берди. Ошол күнкү тизесине кыналып отурганым, анын мээримдүү үнү күнү бүгүнкүдөй эсимде. Көрдүңбү балам, байкуш ташбака утат деп бир да жан ойлогон эмес. Анткени ал ушунчалык кыбыр болчу, бирок ошого карабай ал биринчи келди. Эмнеге билесиңби? Анткени ташбака азамат болчу, өжөр, эмгекчил болчу. Мына, сен дагы ошондойсуң, Грегуар. Мен муну билем. Себеби сенин иштегениңди көрүп жүрөм го. Сенин канча саат бою тажабай отуруп алып жыгач жылмалаганыңды, бойгонуңду көрдүм. Көрдүңбү? Сен кудум ошол ташбакадай азаматсың. Бирок мектепте эч ким жыгач жылмалагыла дебей атпайбы?
деп бурук айттым. Алар мээм жетпеген нерселерди сурашат. Атай атамдын 6-класста да көчпөй калганын укканы такыр башкача кеп болду. Мен адаттагыдай эле ага келгем, бирок ал менин саламыма аликти алган жок. Унчукпай отуруп тамактандык. Кофе ичкенден кийин болсо ордунан жылбай отуруп алды. Тайта, устаханага барабызбы? Жок. Эмнеге? Анткени мен апаңан жаман кабар уктум. Мен сени түшүнбөй атам. Сен мектепти жактырбаганың үчүн ушунун баарын кылып атасың ба? Мектепке колуңан келишинче көпкө камалышың үчүн кылып атасың да, Мен унчуккан жокмун. Сен башкалар ойлогондой таптакыр келесо эмессиң да. Же ошондойсуңбу? Анын үнү кападар чыгып жатты. Ой, ушундайды иттей жаман көрөм да, албетте эч нерсе кылбаш үчүн колуман эч нерсе келбейт деп коюш оңой. Анан эмне? Мына мен ушундай келесомун дейсиң. Бүттү? Анан эмне болот? Келечекке кандай ойлоруң бар? 7-де дагы, 8-де дагы, 9-да дагы көчпөй каласың да, Эң жакшы болду дегенде 30га чыкканыңда аттестат аласың. Мен дивандын жаздыгын чукулап коюп, башымды көтөрбөй үңкүйүп отурдум. Жо, чын, мен сени түшүнбөй турам. Кыскасы, мындан ары Леонтай атам колдойт деп ойлобо. Мен өзүнө тең койгон максатына жете алган адамдарды жакшы көрөм, түшүндүңбү? Ар кимге даттангандан башканы билбеген аз келгенсип, тартипсиздиги менен мектептен чыгып калган жалкоолорду жек көрөм. Жинди кылат го бул. Жеткен жалкоо жана мээси жок. Сонун көрүнүш, куттуктайм. А мен дайыма сени колдочумун, дайыма. Ата-энеңе сага ишенеримди айтчумун. Сени актачумун, керек болсо аларды көндүрчүмүн. Эми сага айтып коеюн, досум. Ийгиликсиз болуу ийгиликтүү болууга караганда иттен оңой. Мага угуп койчу ушуну. Мага жеңилдик гана каалаган адамдар жакпайт. Ыйлактагандар да жакпайт. Бирдемеге жетишчи айланайын. Ийгиликтүү болуш үчүн бир нерсе кылчы деги. Катуу ыйкырам деп тамагын оорутуп жөтөлүп алды. Аны угуп таянем нары жактан чуркап келди эле. Мен акырын жылып бакчага чыгып кеттим. Албетте устаханага бардым. Туш тараптан суу куруп турду. Дат баскан челекке отурдум да, бул жашоодо бир нерсеге кантип жетишем деп ойлоно баштадым. Мен бүт эле куруп бермекмин. Бирок даяр чийимим, материалым, аспабым деги эч нерсем жок, кантип курам? Керек болсо ыйлай да албай тургандай күйүп турду жүрөгүмдө. Талдырап отуруп, карандаш уштаган маки менен таятамдын тактасына бир нерселерди кырып жаздым да, коштошпой туруп үйүмө кетип калдым. Үйдө мурдагыдан да катуу, мурдагыдан да узак жаңжал болду. Ошентип июнда аяктады жана бир дагы коллеж мени сентябрда окууга алгысы келген жок. Ата-энем өздөрүнүн да, бири-биринин да мээсин жеп бүттү. Менде аларга чыдай турган күч калган жок. Күн өткөн сайын мени азыраак байкашса экен деп жүрүшүп барам. Өзүм эгер ушинтип бүрүшкөндөн бүрүшүп кете берсем, бир күнү таптакыр жок болуп кетем да, баардык көйгөйлөр өзүнөн өзү чечилет деп коем. Мени 11-июнда мектептен чыгарышты. Башында күн түн дебей үйдө отурдум. Таң атпай 5-каналды коем да, теледүкөн берүүсүн карап отурам. Бул берүүдө ушундай сонун нерселерди көрсөтөт дейсиңер, тим эле башың айланат. Түштөн кийин эски комикстерди кайра башынан окуйм, же Фанни Таяжем белек кылган 5000 бөлүктөн турган баш катырманы урап баштайм. Бирок минтип көпкө чыдай алганым жок. Иши кылып бир нерсе менен алек болгум келди. Үйдө оңдоп түздөп жибере турган нерсе барбы деп карай баштадым. Айтмакчы, апамдын кийим үтүктөгөн такта боюнча далай жолу кейгенин уккам. Ал отуруп алып үтүктөгүсү келчү. Натыйжада ушул маселени чечүүгө кириштим. Тактанын бутун чечип карасам, тирей турган таканчыгы бар экен. Ошондон улам такта жалпайгыдай эмес. Керектүү бийиктикти өлчөдүм да кадимки столдой кылып 4 жыгач бут бекитип таштадым. Андан кийин эски столдун дөңгөлөктөрүн чечип, анын үйдүн маңдайында турганын бир жума мурда эле байкагам. Канчадан бери эч ким отурбай калган отургучка тагып койдум. Андан сырткары үтүк койгучту кайра жасадым. Анткени апам бир аз мурдараак эле Мулиненкс деген жаңы буу менен иштеген чоң үтүк алган. Ушундан улам эски үтүк койгуч буга жарамак эмес. Мына ушунун баарын жасаш үчүн толук 2 күнүм кетти. Андан кийин газона чапкычтын моторун чукулай баштадым. Толугу менен чечип алдым да жакшылап тазалап туруп кайра бекитип таштадым. Шыпылдап эле иштеп калды кайра. Атама устага алып барбай эле коюңуз, муну жөнүнө тазалап коюш керек десем, укпай койгон. Ошол күнү үйдө бир аз жагымдуу маанай болду. Апам кечки тамакка мага белек болсун дегендей мен жактырган эт, сыр, жумуртка кошулган токош жасады. Атам болсо телевизорун койгон жок. Ал тургай ал биринчи сүйлөп баштады. Бактысыздыкты карабайсыңбы, балам? Сен негизи баары бир жөндөмдүү жигитсиң, бирок эмне кыл дейсиң? Кантип жардам беребиз? Окуганды каалабайсың, туурабы? Туура. Бирок 16га чыккыча мектептен эч кайда кача албайсың да. Билесиңби ушуну? Башымды ийкептин болдум. Натыйжада аягы жок айлампага такыласың. Канчалык окугуң келбесе, ошончо мектепти жек көрөсүң, а канчалык мектепти жек көрсөң, ошончолук окугуң келбейт. Кана айтчы, бул айлампадан кантип чыгам дейсиң? 16га чыккыча күтөм да, андан кийин иштеп баштайм. Дагы эмне? Сени ким ишке алат? Билем,
Эч ким албайт. Мен өзүм бир нерселерди ойлоп табам да өзүм жасап чыгам. Мага көп деле акчанын кереги жок. Эптеп жашап кетем. Мына ушунун туура эмес. Албетте жанагы комикстериңдеги Пикс байкедей бай болуштун кереги жок дечи. Бирок баары бир сага өзүң ойлогондон да көбүрөөк акча керек да. Себеби толтур аспа, устакана, жүк тарткан машина алышың керек. Деги ушул эле дейсиңби? Же мейли кое туралчы муну. Азыр мени акча деле ойлонткон жери жок. Андан көрө сен окууңду сүйлөшөлчү. Жок кереги бар. Башчакаба, бери карачы суранам. Жок дегенде эң төмөнкү билим алмайын, сенден эч нерсе чыкпайт. Мына элестетчи. Сен тим эле укмуш нерсе ойлоп таптың дейли. Эми ага патент алышың керек да, туурабы? Аны татынакай кылып француз тилинде жазышың керек. Анан дагы сен ойлондум, жасадым, бүттү деген турасыңбы? Анын чиймеси керек, схемасы керек, чен өлчөмү керек. Болбосо сен менен эч ким сүйлөшпөйт. Жанагы ойлоп тапканыңды кимдир бирөө алеки заматта уурдап алса кантесиң? Ошентет деп ойлойсузбу? Мен ойлобойм, мен билем муну. Мына ушунун баарын угуп отуруп, өзүмөн өзүм жаман боло баштадым. Жүрөгүмдүн түпкүрүндө атамдын айткандары бүтүндөй туура экенин сезип турдум. Муну сурабаганымдын себеби мен ачак эле бир нерсе ойлоп таап койгом. Ал керек болсо өзүмдүн, балдарымдын, ал тургай силердин да жашооңор үчүн жетмек. А эмне ойлоп таптың эле? Апам жылмая сурады. А силер сыр сактаганды билесиңерби? Ооба деп экөө тегиз жооп кайтарды. Ант бергилечи, ант берем. Мен дагы. Жок апа, ант берем деп айт. Ант берем. Эми болду. Бул атайын тоого чыгыш үчүн жасала турган бут кийим, чечме такасы менен. Аны өргө чыгарда тагып аласың да, түз жерге жеткенде чечип коесуң. Алды ишка келгенде кайра тагып аласың. Бирок алдыга манжалар жакка тагыш керек. Ошондо өзүңдү бирдей салмакта кармоого болот. Экөө жарайт дегендей баш ийкешти. Бул айтканың жөндүү деди апам. Муну спорт дүкөнүнө сунуштасакчы, мисалы декатлонго. Алардын минтип кызыгып калганы олуттуу мамилеси мага жакты. Бирок атам бир сөз менен баарын бузду. Бул ишиң менен акча табыш үчүн сен математика, информатика же экономиканы билишиң керек. Көрдүңбү? Биз жанага кайра эле келип калдык. Үйүндүн аягына чейин эрмектей турган бир нерсе издедим. Жаңы кошунага короо тазалаштым. Ушунчалык көп отоо жылдым дейсиңер, тим эле колдорум кабарып шишип кетти. Тим эле халктыкындай шишиди. Кошуналарды Мессия жана мадам Мартино дешчү. Алардын Шарль аттуу баласы бар. Менден болгону бир эле жыл улуу. Бирок аны менен достошкон жокмун. Ал өзүнүн компьютер менен келесодой болгон комикстерине жабышып калыптыр. Окуус маектешип калсам кайра эле эмки жыл кайсы класска барасың деп сурай берчү. Мунусу мени тажатып жиберди. Апа мурункусундай эле кирээлди кечке кулагынан телефон түшүрбөй өтө чоң кичпейилдик кылып сентябрда мени кабыл ала турган окуу жай издейт. Күн сайын почта кутусун ачып толгон токой рекламаларды карап чыгабыз. Жалтырак кагаздагы көз тайгылткан кооз сүрөттөр менен тигил же бул колледж өзүн мактап аткан болот. Бул укмуштай кооз жана ошол эле маалда укмуштай калп. Мен аларды баракта отуруп, булар жыргап күлүп турган окуучуларды кантип тартып алышкан деп ойлоном. Булар үчүн аларга же төлөп беришти, же француз тилинен берген мугалим жоголуп кетти дешсе керек. Мага бир гана мектеп жакты. Бирок ал кайдагы бир баланстагы Петаушноке лес Вада экен. Сүрөттөрүндө гычырап партада турган же камерага ырсайып турган окуучулар көрүнбөйт. Бир сүрөттө балдар көчөт отургузуп жатса, дагы бирөөндө тактай кесип атышат. Камерага күлүүнү ойлонушкан да жок. Баары жумуш үстүндө. Сонун көрүнүш. Бирок бул техникалык лицей экен. Ичим кайрадан түйүлүп баштады. Мессия Мартино дубалдагы туш кагаздарды сыйырышып койчу. Акчасын төлөп берейин деп калды. Макул болдум. Экөөбүз Килуту аттуу ижарага шайман берчү фирмага барып, буу насос алып келдик. Тигинин аялы менен Шарли эс алганы кетишти. Менин ата-энем болсо жумушта. Бизге жолтоо боло турган эч ким жок. Биз аябай катуу иштедик. Бирок аябай катуу да чарчадык. Анан калса күн да тим эле мээ кайнатчудай ысыды. Көлөкөдө 30 градус болуп турганда буркураган буудай иштөө деген эмне? Момчо биякта эле калды. Ошол күнү биринчи жолу сыра иштим. Көрсө жүрөктү айланткан эле бир балекет тура. Аңгыча Леонтай атам учурашканы келип калыптыр. Ошентип ал да жардамдаша баштады. Мессия Мартинонун кубанычында чек жок. Биз жөн эле дүкүлдөгөн кара күчпүз. А сизчи, Мессия Дюбоск? Сиз аны устасыз дейт ал. Эми түшүнүктүү кеп да. Биз алкашалыкка түшүп теэрдеп кургап иштеп атсак да, атам суу түтүктөрү, электр сыяктуу тынч жумуштарды жасап жүрөт. Мессия Мартино дермус дерма, дермум дерморум, дермис дермис дегенди көп кайталачу. Бул латынчадан алынган бирдеме экен. Акыры атамдар мени үйдөн 2 кадам арыраагытагы Жан Мулен коллежине бермей болушту. Алгач ал жакта окушумду каалашкан деле жок, себеби ал мектептин мектеп деген эле аты бар болчу. Окуу деңгээли да төмөн, анысы аз келгенсе окуучулар бири-бирин тонойт экен. Бирок мени кабыл алууга ушул эле мектеп макул болгон соң айлаганча. Атамдар менин документимди тапшырышты. Мен болсо фото матонго сүрөткө түшүп келгени кеттим. Эми ал сүрөттөгү кебетем да бир окумуш.
Жан Муленге колу халктыкындай, бети Франкенштейндикиндей 13 жашар бала келет. Таппасаң сыйпалап кал. Ошентип июль да өтүп кетти. Аңгыча мен туш кагаз жабыштырганды үйрөнүп алдым. Туш кагаз түрмөгүн бөлүп кескенди, чаптаганды үйрөндүм. Тегиз жазганды, кырларын кетире чаптаганды жана аба калбаш үчүн валик менен тегиз сыдырганды үйрөндүм. Азыр перфакс клей жана сызык туш кагаз боюнча устамын деп эч коркпой айта алам. Мындан сырткары таятама электр өткөргүчтөрү таркатканга жана ток бар же жок экенин текшергенге жардам бердим. Күйдүбү? Жок. Эмичи? Жок. Туй ата, эмичи? Эми күйдү. Узуну 60 сантиметрлик сэндвич жасайм. Эшик сырдайм. Капка калмаштырам жана радиодон акылдуулар берүүсүн угам. Толук 1 ай. Бактылуу ай болду. Ушинтип эле жашай берсем гана. Сентябрда дагы бирөөнүн үйүнө оңдомокмун. Кээде колбаса менен сэндвич жеп отуруп ойго батам. Дагы 3 жыл чыдасаң болду. Иштерман компанияга кирип барабыз. 3 жыл аягы көрүнбөгөн 3 жыл. Мага дагы бир нерсе тынчтык берчү эмес. Ал таятамдын ден соолугу. Таятам барган сайын көбүрөөк жөтөлчү болду. Барган сайын дем алуусу кыйындап, алы кетип отура калат. Таяне мага тамеки чектирбе деп менден убада алган. Бирок мен бул ийгиликке жете албай жүрөм. Ал мен ушул бактымдан ажыратпачы Тотош. Өлүп калбайын дейт. Мен бул сөздөн жаным кашаят. Жок, Тотош, сенин так ушул бакытың өлтүрөт. Таятам жадырай күлөт да, ой, сен качантан бери мени Тотош деп калдың эле я, Тотош, деп коет. Анын күлкүсүн карап бир туруп, бул жалгандагы ушул эң сүйүктүү адамдын өлүгө такыр акысы жок дейм. Такыр акысы жок. Аягында месье Марчино таятам экөөбүздү зыңгыраган ресторанга чакырды. Тамактан кийин экөө чоң сигарадан бирден тартышты. Эгер ушуну таянем көрчү болсо, айланайын, анын кандай капа болорун ойлогондо менин да жүрөгүм түшөт. Коштошорду кошунамага бир конверт карматты. Ме, бул сенин ак эмгегиң. Анысын дароо ачканым жок. Үйгө келип бөлмөмө кирип керебетиме отуруп алып ачтым. Ичинде 200 евро бар экен. 4 сары кагаз. Көзүм чакчайып калды. Буга чейин мындай акчаны кармай да элек болчумун. Ата-энеме бул тууралуу билдиргим келген жок. Болбосо алар муну банкка сактап кой деп башты чагышмак. Акчаны эч ким издебей турган жерге каттым да ойлоно баштадым. Ойлоно баштадым. Буга эмне сатып алам? Макетим үчүн кыймылдаткычпы? Анын баасы айтпайм канча экен. Же комикс алсамбы? Же 100 өзгөчө курулуш конструкторун алсамбы? Балким кычыраган булгары 5 мант алсамчы? Же Боштун электр кескичи жакшыбы? Мына ушул 4 кагаз менин башымды тегеретип таштады. 31 июль келип, эс алууга кетип жатканыбызда дагы бекемирээк катам деп 1,5 саатым кетти. Кудум эле апамдай болдум. Ал дагы чоң энемден калган күмүш шам койгучтарын кайда катарын билбей, бөлмөдөн бөлмө калтырбай чимирилип жүрчү. Кыязы сырттан экөөбүз тең укмуш күлкүлүү көрүнсөк керек. Уурулар баары бир бизде митамыраак келет эмеспи? Ошол жылкы август айы тууралуу айта турган андай деле кызыктуу кебим жок. Мен үчүн ал өтө узун жана кызыксыз ай болду. Атамдар жылда боло келгенде эле Британиядан батырып тутушту. Мен жылдагыдай эле жайкы тапшырмаларымды жасашым керек. Тултуйган калың дептердин түгөнгүс барактарына тигилем. 6-класска кириш керек. Жакында кайрадан мектепке бармай, канча саат бою калемимди кемирип, чардактарды карап отурдум. Ал тургай чардакка айланып кетүүнү да кыялдандым. Чардак айланып тетиги ак кызыл маякты карай учуп кетүүнү кыялдандым. Чабалекей менен достошуп алып сентябрдын 1-инде окуу жылы башталган маалда кудум эч нерсе болбогондой жылуу жакка учуп кетсем деп кыялдандым. Көз алдыма биздин океандардан учуп өткөнүбүз, биздин мына ушул жерден чыныгы турмушка кайтуу үчүн башымды силкип алдым. Математика китебинен кайсы бир каптагы Акиташ боюнча эсепти окудум да кайра эле кыялга баттым. Эгер чардак ушул тапшырмага отуруп кетсе эмне болот эле? Былч мына сасыган аппак балжырак барактын бетинде жатат. Мен 7 кап Акиташ менен мындайдын канчасын жасайт элем. Кыскасы кайра эле кыялга батып кеттим. Анна Гавальда 35 кило үмүт которгон Насыпбек Асанбаев. Атамдар тапшырмаларымды анча деле көзөмөлгө алышкан жок. Алар дагы эс алууда эмеспи. Ошондуктан алар менин ойду келди чиймелеримди карап мээлерин ачытышпады. Менден талап кылгандар эле күн сайын эртең мененден баштап түшкө чейин отургучка артымды чаптап столдо отуруу. Бирок мындан эч майнап чыккан жок. Мен каргышка алган дептердин беттерин ар кандай сүрөттөр менен, бири-биринен өткөн шумдуктудай чиймелер менен толтуруп жаттым. Мен тажаган деле жокмун, чында бар эмеспи? Ушул жерде отурамбы же башка жердеби, кандай айырмасы бар? Анан дагы боломбу, болбоймбу, болсом бул жердеби же таптакыр жерде болбоймбу, кандай айырмасы бар дейм. Көрдүңөрбү, математикада анык дөңгөч болгону менен философия боюнча кыйла дуруспун.
Түшкү тамактан кийин же атам менен же апам менен жээкке барам. Бирок экөө менен тең эмес. Бул дагы алардын эс алуу тартибине кирет. Бири-биринен да эс алыш керек да. Чынында ата-энемдин мамилесинде мандем бар. Үйдө өкүм сүргөн кулак мурун кескендей жымжырттыктан кийин кандайдыр бир кыйытмалар, эскертмейлер, чукушмайлар башталат. Кыскасы биздин үй бүлө күн сайын туура эмес капталы менен туруп алышат. А мен нанүчтөбүз жанагы арманды йогурттары деген жардамадагыдай көңүлдүү болушун каалайм. Бирок эл айткандай кыял кургурда чек жок тура. Качан оокаттарды жыйнап үйдө өткөрүп берчү күн келгенде мен бир аз жеңилдегендей болдум. Анык келеси олуг ушул эмеспи? Үйгө азап тартып жетиш үчүн толтура акча коротуп алда кайда кетип калабыз. Айткылачы келеси олуг эме эмне? Апам каткан жеринен шам койгучтарын алды да, а мен акчамды алдым. Эми айта берейин, мен аны тоолоктоп туруп, эски экшенмен оюнчугумдун автоматтын ичине тыгып таштагам. Менин кайрадан ичим түйүлө баштады. Ошентип, Жан Мулен коллежине окууга кирдим. Көрсө, мен класстагы эң улуу жана эң келесоо бала эмес экенмин. Андай деле кызылат болгон жок. Бир бурчту ээлеп алып, унчукпай гана маңдайдагы чоң көз айнекчен неменин көзүнө илинип калбайын деп отурмай. А булгары 5 манталууну унутуп да койгом. Бул жерде аны көпкө кие алгыдай эмессиң. Мен мурдагыдай мектептен качпай деле калдым. Мунун себеби эң эле жөнөкөй. Бул жерде мектепке баргандай деле болбойсуң. Жөн гана 2000дей бөлтүрүк эртеден кечке тытышып жаткан аянтчага баргандай эле болом. Өзүм болсо барган сайын чейиниме кирип баратам. Деги эле бирөөнүн көзүнө чалдыккым келбейт. Күн санап гана жатпай. Октябрдын орто ченинде апамдын сабыры капкагын тээп кетти. Биздин класска сабак өтө турган француз тил агайы же бул мага табышмак бойдон калды. Эмдигиче жок экени анын чыдамын түгөттү. Менин сөз байлыгым чыдамым түгөттү. Сен күн өткөн сайын келесоо болуп баратасың дейт. Эми барып акырдан жем жесең да болот дейт. Ал мага эмне баа коюлбай жатканын түшүнгөн жок жана кечкисин мени алып кеткенби 5 жолу келип, бешөөндө тең курбуларымдын соода күркөсүнүн артында банк ичип отурганын көрүп, такыр эле чачы жыдып кете жаздады. Кыскасы үйдө кайрадан жаңжал, кыямат, салалаган жаш, аккан мурун, чачыраган шилекей, жыйынтык пансион. Түнү бою кырылышып, урушуп чыгышкан соң атам менен апам мени пансионго жөнөтүү чечимине келишти. Баракелде, түн менен кыжынып чыктым. Эртеси шаршемби күн болчу. Түз эле таятам менен таянем учурашканы бардым. Таянем мен жактыргандай кар төшкө курду, таятам мага бир нерсе айткысы келип турду, бирок баары бир айта алган жок. Кудум бирөөнүн азасында тургандай жымжырттык. Кофе ичкенден кийин биз устаканага бардык. Таятам оозуна тамекисин тиштеди, бирок күйгүзгөн жок. Мен таштап атам деди ал. Өзүмдүн ден соолугум үчүн эмес, өзүң билесиң да, жанагы жанымды жеген аялым үчүн таштап атам. Жылмайып тим болдум. Андан кийин эшиктин кашектерин бекитишип койчу деди. Мына так ошол мээм дагы, колум дагы жумуш менен алек болуп баштаганда таятам жумшак, мээримдүү үнү менен сүйлөп баштады. Грегуар, сени пансионго жиберип атышат деп уктум го. Баргың келбейби? Унчукканым жок. Баягыдай бышактап ыйлагым келген жок. Кичине эмесмин дейм. Уксаң мени тотош, жакшылап уксаң. Деги мен сени ойлогондон да көп билем го. Мен сени мектепти жаман көрөрүмдү да, сенин үйүңдө эмне болуп жатканын да билем. Тагыраак айтканда билем эмес, туям. Мен сенин атаң менен апаң боюнча айтып атам. Сага кандай оор болоорун да сезип турам. Эрдимди тиштеп араң турдум. Грегуар, ишенип кой. Мен сага жакшылык гана каалайм. Сени пансионго жиберүүнү мен сунуш кылдым. Апаңа мен айттым аны. Мен айтып карабачы, кандайдыр бир убакытка болсо да сыртка чыгуу өзүң эле жакшы эмеспи? Жаңы нерселерди көрөсүң дегендей. Болбосо атаңдар сени ээн эркин демди алдырбайт го. Сен алардын жападан жалгыз баласысың. Колундагы болгон нерсеси, түндүгүнөн түшкөн шооласысың. Алар сенден көп нерсе күтүү менен сага кандай зыян келтирип атышканын өздөрү да түшүнбөй атат. Жок, такыр түшүнүшпөйт. Ал тургай мындан да жаманбы деп ойлойм. Деги алар сени кое туруп өздөрүнүн маселесин чечип алышсынчы. Мен, жок, Грегуар, мына ушунун кереги жок болчу. Кереги жок, балам. Мен сени капалантайын деген эмесмин. Мен сенин туята шайтан алырдыкы десе. Карачы эми. Мен сени далдайтып тиземеде отургуза албай калыптым. Кана, кое турчу. Колуңду алсаң. Мен сени тиземе отуруп көрөйүн. Болду, ыйлабачы. Болбосо азыр мен да ыйлап баштайм. Мен ыйлаган жокмун таятта. Бул суу өзүнөн өзү эле агып жатат. Ай балам, менин калдайган балакайым. Мейли, болду. Эс алчы, кел эс алалы. Бул Жозефтин шкафын бүтүрүшүбүз керек. Биз чучук жайнагыбыз келет да, туурабы? Отвертканы карма. Жеңим менен мурдумду тазалап алдым. Бир топко узаган жымжырттыктан кийин экинчи эшикте бурап жатканымда таятам минтип кошумчалады. Баса, ушул эң акыркы сөзүм. Мындан кийин сени менен бул тууралуу сүйлөшпөйм. Бирок азыр айтпасам болбойт.
ата энең сен үчүн тытышып жаткан жер жок. Бул жерде кеп алардын өзүндө. Сен күнөөлүү эмессиң. Сенин кымындай да күнөөң жок, уктуңбу? Таптакыр сага тиешеси жок. Керек болсо сен жалаң бешке окусаң дагы, классыңда эң алдыңкы окуучу болсоң дагы баары бир алар тытыша бермек. Алар анда башка себеп табышмак. Болгону ушул. Мен эч жооп кайтаргым жок. Кистени алдым да Жозефтин шкафын лактай баштадым. Рухеш бүгүнкү замандын интернет сайты. Андан кыргыз жана дүйнө жазуучуларынын классикалык чыгармаларын окуй аласыз. Ошондой эле өз эне тилинде ою жатык, тили жетик келечек муунду тарбиялайлы десеңиздер, Рухеш сайтынан дүйнө эл жомокторун өспүрүмдөр үчүн окуп бериңиздер. Интернет айдыңынан Рухеш Чекит KG дарегинен табасыздар. Үйгө келгенимде атамдар рекламаларды үйүп алып бирдеме эсептеп атышат. Эгер жашоодо да комикстерде көрүнүш болгондо, алардын үстүнөн уюлгуп турган кара туманды көрмөкмүн. Эч нерсе билбегендей жылап басып бөлмөмө кирип кетейин дедим эле, токтотуп калышты. Грегор, келчи бери. Атамдын үнүнүн тамашалашчу маал эмес экенин байкадым. Отур. Отуруп атып бул жолу мени кандай май менен кууруп жешер экен деп ойлоно баштадым. Өзүң билгендей, биз апаң экөөбүз сени пансионго жибермей болдук. Жер карап отура бердим. Мээмде акыры жок дегенде бир пикир макулдашкан экенсиңер, ынтымакка жетипсиңер. Бул жерде мына ушундан башка жакшы ойлой турган эч нерсе жок деген ой кылт этти. Бул ой сага да жакпасын түшүнүп турам, бирок талкуулай турганда эч нерсе жок. Биз туңгуйка кептелип калдык. Сен темселеп эле калдың. Мектептен айдап чыгышты. Эч ким алгысы да келбейт. А муниципалдык колледж дегенде ойлоп да кереги жок. Тандачу нерсе калбады эми. Бирок сен пансион канчалык кымбат турарын билбесең да керек. Бул кадамга барыш үчүн биз кандай кыйналып турганыбызды сен билишиң керек. Биз аябай кыйналып турабыз. Мен ичимден күлүп койдум. Койгулачы, кереги жок. Рахмат кеңпейилдигиңер үчүн. Кандай гана боорукерсиңер. Уруксат берсеңиз айкөлүм бутуңузга жыгылайын. Атам кебин уланта берди. Сен кайда окуй турганыңды билгиң келбейби? Же сага баары бирби? Жок. Карачы эми, азыр биз да билбей атабыз. Сага мээңди даана катыра турган табышмак айтайынбы? Апаң телефондун маңдайында толук жарым күн отурду. Эч кандай майнап жок. Окуу жылы башталып калган маалда сени кабыл ала турган мектеп таап, мен мына могул жерде окугум келет деп атамдын сөзүн бөлүп жибердим. Кана, могул жериң кайда? Мен анын алдына баягы окуучулары иштеп сүрөткө түшкөн жарнаманы жылдырып койдум. Апам көз айнегин тартынды да, бугайда? Баланстан 30 чакырым түндүктө. Граншан техникалык лицейи. Бирок бизге колледж керек эмеспи деди. Ал жерде колледж да бар. Сен кайдан билесиң? Атам таңыркай түштү. Мен аларга чалгам. Сенби? Ооба мен. Качан? Эс алууга чейин эле. Сен аларга чалдыңбы? Эмнеге? Жөн эле, билгим келди. Анан ошо? Эмнеге бизге айткан жоксуң? Анткени баары бир эч нерсе өзгөрбөйт да. Эмнеге өзгөрбөйт? Анткени алар окуудагы жетишкендигине да карайт. А мен да кайдагы жетишкендик? Менин бааларымды отко жагышат дейсиңерби? Экөө тең унчукпай калышты. Атам Граншан лицейинин программасын иликтеп атты. Апам болсо терең күрсүнүп койду. Кийинки күнү мен кадимкидей эле мектепке бардым. Андан кийинки күнү да, андан кийинкиде да мына эми мен чыгынып калат дегенди түшүндүм. Менде дал ошонун өзү болду. Мен чыгынып калдым. Ичимдеги бүт нерсе жалп өчкөндөй болду. Эч нерсеге кызыгым жок. Мага баары бир эч нерсе жасабай калдым. Эч нерсени да ойлобойм. Эч нерсе. Баардык легомду картон кутуга салдым да аталаш энем Габриэлге карматтым. Үйдө болсо телевизор көрүп отура берем. Арты-артынан чуалган клиптер. Керебетте кереэлди кечке жатам. Эч нерсе жасабайм. Колдорум шалбыраган денеме кагып койгондой шалпаят. Кээде алар мага өлүп калгандай да сезилет. Телевизор которуу жана бөтөлкөнүн капкагын ачуу мына азыр ушуга эле жарайт бөлөкө. Өзүмө өзүм жакпайм, анык келесоого айландым. Апам айткандай эми бир аз чыдасам, акырдан жем жеп калам го. Ал тургай таятам менен тайнеме да баргым келбейт. Алар жакшы эле, бирок эч нерсе түшүнбөйт. Аябай карып калышты. Андан калса таятам менин маселемди кайдан түшүнөт эле. Өзү дайыма бешке окуса, деги жаман окуу деген маселе эмне экенин да билбейт ал. Ата-энем тууралуу болсо сөз кылып да кереги жок. Алар керек болсо бири-бири менен да сүйлөшпөй калды. Кудум зомбилердей. Аларды жакшылап бир силкип туруп бир нерсе чыгарсам дечүмүн. Бирок эмне чыгарам, билбейм. Бир күнү телевизор тиктеп шалпайып жатсам, телефон шыңгырап калды. Эй, Тотош, сен эмне мени унутуп калдыңбы? Мен кыяз бүгүн бара албайт окшойм, негедир көңүл чаппай турат. Ал эмне дегениң, Жозефчи? Сен аны шкафын жеткизем дебедиң беле? Ята такыр унутуп калган турбаймынбы? Азыр баратам, кечирип коюңуз. Эч нерсе эмес, Тотош, эч нерсе эмес. Шкаф эч кайда качпайт. Жозеф сүйүнгөндөн бизди төрөлөрдөй сыйлады. Мен Везувий жанар тоосундай чоң татар бифштекси менен ар кандай даамдуу нерселерден толтура жедим.
Андагы каперс, пияз, кызыл мурч, жашылчалар. Таятам мени карап жылмайды да. Сени карап отуруунун өзү эле чоң бакыт Тотоша. Айланайын деги жарлык чече. Бирок караган таятаң анда-санда сени кулча колдонуп турган үчүн рахмат айтканын да унутпа. Сизчи, сиз эмне эч нерсе жебей атасыз? Менби? Мен ашкада эле боло элекмин. Таянең эртең менен мени оозуман чыккыча тойгузуп салган. Мен анын калп айтканын билип турдум. Жозеф андан кийин бизге ашканасын көргөздү. Мен булардын килейген көмөш табактары менен мискейлерин көрүп оозум ачылды. Ол жойгон чөмүчтөр менен жыгач кашыктар катапульттай болуп тирелет. Ал эми биринен бири өткөн курч бычактар нары жакта шыркырап тизилип турат. Жозеф бизди чакырды да: "Эмесе таанышып алгыла. Бул Тити. Бизге жаңы келди. Өзү азамат жигит. Мен муну өзүм окутам. Анан жыл өтпөй Мишлендик кембагалдар тузга чуркаган койдой үйүлүп келбесе, мурдумду туура кесип берейин. Сен эмне учурашпайсың, я Тити?" "Салам." Ал өзүнчө 5 араба картошка арчып коюптур. Бирок кебетесинен нааразычылык деле байкалбайт. Тоодой үйүлгөн кабыктан буту көрүнбөйт. Мен аны карап отуруп, эмдигиче 16га толгондур деп ойлодум. Мени үйгө түшүрүп атып, таятам дагы бир жолу тактады. "Кана, жанагы сүйлөшкөндөй кыласыңбы?" "Ооба." "Ката матаңды, стилиңди колуңдан тайраңдаганын теге эч нерсе караба. Оюңа эмне келсе бүт жаз, макулбу?" "Макул." Ошол күнү кечинде кат жазууга кириштим. Таятам эч нерсени караба дегени менен катымды баары бир 11 жолу алмаштырдым. Бирок кенеде эле бирдеме жаздым. Мына, мен аны силер үчүн да көчүрүп коеюнчу. Урматтуу Граншам мектебинин директоруна: "Агай, мен силердин мектепте аябай окугум келет, бирок бул мүмкүн эмес экенин да билем. Анткени мен сабактарым аябай жаман. Мен силердин мектепте слесардык, столярдык устаканалар, информатика бөлмөсү, күнөскана жана ушул сыяктуу көп нерселер бар экенин жарыяңардан көрдүм. Менимче коюлган баалар бул жашоодо анча деле маанилүү эмес. Бул жашоодо эмне каалаганың баарына маанилүү. Мен силердин мектепте аябай окугум келет. Анткени Граншамда өзүмдү эң жакшы сезем. Бул менин жеке пикирим. Өзүм андай деле чоң бала эмесмин. Менде болгону 35 кило үмүт бар. Ийгилик каалап, Грегор Дюбоск. PS номер 1. Өмүрүмдө биринчи жолу мектепке алгыла деп суранып жатам. Теги мага эмне болгонун өзүм да түшүнбөй турам. Же ооруп атамбы? PS номер 2. Силерге 7 жашымда жасаган банан тазалагыч машинанын чиймесин жибердим. Катты кайра башынан окусам негедир келе содой болуп калгансызда. Бирок 13-чү жолу көчүрүп жазып чыкканга күбөнүм чапкан жок. Ичимен бул катты директор кантип окуй турганын элестетип койдум. "Ой, бул мээ токой кайдан пайда боло калды?" дейт дагы тоголоктоп туруп таштандыга ыргытып салат болуш керек. Чынында кат жиберүүнү анча деле каалаган жокмун, бирок таятама убада берип койбодумбу? Эми артка жол жок. Сабактан кайтканымда катты почта кутусуна салдым да, тамактанганча мектептин буклеттерин карап отуруп директор агай эмес, эже экенин байкадым. Келесо эшек. Эрдимди кырча тиштеп наалып жибердим. Эшек келесо ким чоңтойуң, 35 кило үмүт эмели, 35 кило чанжырактык. Ошол менен күзгү эс алуу маалы келди. Мен Орлеанга таежем Фанниниnkine конокко бардым. Таекемдин компьютерин ойноп отуруп түн ортосунда жатып түшкө чейин уктайм. Шалбырап жаткан жериме кичинекей бөлөм келет да керебетиме секирип кыйкырып баштайт. "Его! Жүй его ойнойуш. Егой, туй, его ойнойуш." 4 күн бою аны менен лего ойнодум. Же үй салып берем, же кеме куруп берем, же дагы бир нерсе. Мен оңкочук тоңкочу аткып жүрүп, куруп бүткөндө ал жама жай эле күлүп жыргайт да бир маалда болгон күчү менен тарс эттире жерге бир коет. Тегиниси тияка, мунусу бияка чачырап эле жатып калат. Биринчи жолу ошенткенде чынын айтайын, аябай ачуум келген. Бирок анын жыргап күлүп турганын көргөндө 2 сааттан берки убарам унутулуп кетти. Анын күлкүсү мага аябай жакты. Ал ошол жыргаган мүнөзү менен мага кубат берип турду. Санжыра радиосунда Шамчырак. Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Аустерлиц бекетинен мени апам тосуп алды. Машинага отурганыбызда "Сен үчүн 2 жаңылыгым бар. Бирөө жаман, бирөө жакшы. Кайсынысынан баштайын?" деди. "Жакшысынан" дедим мен. "Кечээ Граншамдын директору чалды. Ал сени кабыл алабыз дейт. Болгону кандайдыр бир сынак тапшырышың керек экен." Сонун жаңылык турбайбы? Сынак дегенин кара. А сиздин оюңузча мен өтөмбү? Жаман жаңылыгыңыз кандай? Таятаң ооруканага жатып калды. Мен билгем, даптаана билгем. Эч ак сезип жүргөм муну. Катуу. Айтыш кыйын. Анын оорусу кармады. Азыр текшерип атышат. Аябай алы кетип калыптыр. Мен ага баргым келип атат. Жок, азыр болбойт. Азыр ага эч кимди киргизбей атышат. Бир аз өзүнө келиши керек экен. Ыйлап жиберди. Поездде баратканда окуйм деп грамматика китебимди салып алгам.
бирок бир да жол ачканым жок. Поезд аягы жок электр проводдорун кууп алдына карай сызып баратты. Мен болсо жол жээгиндеги зым-карагайларды шыбырай санап баратам. Таята, 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 таята. Карагайлардын аралыгында өлбө, токтоп тур, сен бизге керексиң. Шарлотта тайнеме да керексиң. Ал сен жок кантет, ага аябай жаман болот. А менчи мен. Өлбө, сенин өлгөнгө укугуң жок. Мен али кичинемин. Менин кантип чоңойгонумду көрүшүңдү каалайм. Мени менен сыймыктанышыңды каалайм. Себеби мен жашоону эми баштабадымбы? Сен мага керексиң. Анан дагы эгер үйлөнүп калсам, менин колуктум менен таанышып, балдарымды көрүшүңдү каалайм. Менин балдарым да сенин устаканаңа барышын каалайм. Алар дагы сенин жытыңды жактырышын каалайм. Дагы баланстын перронунда мени бейтааныш байке тосуп алды. Жолду катары мен анын Граншада багбан экенин билдим. Тагыраак айтканда, кыскасы башкаруучу экен. Муну өзү ушундай түшүндүрдү. Мага анын жүк машинасы жакты. Бензин менен кургак жалбырак жыттанып турат. Мектептин ашканасында окуучулар менен чогуу тамактандым. Бул жерде калдайган сөөк саактуу жигиттер көп экен. Мени жылуу кабыл алышты. Кезектеше сыйлап, ар кандай кеңеш берип жатышат. Байкалбаш үчүн кайсы жерде тамеки чегиш керек, кошумча тамак жеш үчүн тамакчы эженин көңүлүн кантип алыш керек, кыздарды кайсы жолдор менен узатып коюш керек, кайсы мугалимге кандай мамиле кылыш керек дей койчу, толтура кеңештер. Анан жер жарылса каткырып калышат. Келеси болор. Бирок алардын келеси болуу да жагымдуу. Бала деген ушундай болуш керек да. Мага алардын туурулган, тырмагынын астында кир толо түшкөн колдору жакты. Аңгыча бирөө бул жакка эмнеге келгенимди сурап калды. Мени башка эч бир мектеп кабыл албай койду дедим. Каткырып жатып калышты. Эч бир жергеби? Эч бир жерге? Жиндилердин мектеби дагыбы? Ооба дедим мен. Жиндилердин мектебинде башка окуучуларга жаман үлгү болосуң деп коюшту. Арасынан бирөө мени далга таптай, анык биздин киши экенсиң деди. Аңгыча аларга эртең сынак тапшыра турганымды айттым. Ой, анда сен эмне бул жерде турасың? Тур, капталдагы корпуска жөнө, эртеңкиге даяр турушуң керек. Түнү менен кыйратып уктай алганым жок. Түшүмдө да кызыктай нерселер кирди. Леон таятам менен укмуштуудай кооз бакчада сейилдеп жүрүпмүн. А болсо улам эле жеңимен тартылып, кана кайсы жерден тамек чексек байкашпайт ия. Сурачы тигилерден деп атыптыр. Эртең менен эч нерсе жей алганым жок. Ичим тим эле түйүлүп жатат. Буга чейин бир да жолу мынча кыйналган эмесмин. Аба жетишпей аптыгып, шалкылдап тердеп атам. Бир туруп алоолону ысып чыгам, бир туруп титиреп үшүйм. Мени кичинекей класска киргизишти да көпкө чейин жалгыз калтырып коюшту. Акыры тажаганда мени унутуп калышты го деп да ойлой баштадым. Акыры бир аял келди да мага суроолор жазылган калың дептер карматты. Жазуулар көз алдымда бийлеп баштады. Мээме эч нерсе кирбейт. Столдун үстүнө чыканактап алып, алаканым менен чыкыйымды басып отура бердим. Азыр өзүмдү токтотуп демимди басышым керек. Аңгыча эле столдун үстүндөгү жазууларга көзүм илинди. Бирөөндө мага сулуу кыздар жагат деп жазылып туруптур. Бирөөндө болсо мага жылдызча аткычтар жагат деп жазылыптыр. Бир жылмайып алдым да ишке кириштим. Башында анча деле жаман болгон жок, бирок улам тереңдеген сайын тапкан жоопторум азая баштады. Кайрадан коркунучка кабылдым. Баарынан жаманы төмөнкү текстеги каталарды таап оңдогула деген тапшырмасы бар бир канча саптан турган абзац болду. Балекет, мен бир да ката таба албай койдум. Чынында эле барып турган келеси экенмин. Ката толтура, а мен бирөөнү да көрбөйм. Аз-аздан тамагым буулуп, мурдум бышылдай баштады. Көзүмдү атайлап чоң ачып алдым. Ыйлабашым керек. Азыр аны такыр каалабай турам. Баары бир болбоду. Балтайган тамчы жашты тосконго жетишпей калдым эле, дептердин бетине былч түшүп жайнап кетти. Акмак. Болгон күчүм менен тиштенип алдым, бирок болгудай эмес. Мына дамбаны жырып кеткени калды. Анчадан бери ыйлабайын деп көйрө ойлонбой келдим эле, көрсө баары бир күнү убагы келет тура. Баары бир көйдөнүңдүн түпкүрүнө тереңге каткан нерселер тээп чыгат тура. Ыйлап баштасам эле токтото алгыдай эмесмин. Анткени азыр баары чууру эсиме келе баштайт. Гродуду, Мари, сабактан кийинки алып калуулар, күнүгө кайталаган келе соолуктарым, бири-бирин жактырбаган ата-энем, үйдөгү көңүлсүз маанай, түтүк менен дем алып ооруканада жаткан таятам, жана анын барган сайын түгөнүп бараткан жашоосу. Мына жарылам деп жарыла албай эрдимди кырча тиштеп турганымда кайдан жайдан бир үн угулду. Кана, ким жарылайын деп турат ия, тотош деди ал үн. Кана, бул эмнеме? Ой, тарт мурдуңду торопой. Карачы колуңду балжыратып таштадым. Бүттү. Мен акылдан айныдым. Мына үндөр да угула баштады. Эй, силер адашып калдыңар. Мен Жанна Дарк эмесмин. Мен темселеп жүргөн бир келесоо байкушмун. Болду эми ыйла ак торопой. Токтотсоң, чогуу иштеп баштайт элек. Тынччылыкпы? Камера же микрофон жокпу класста деп айланамды бүт карап чыктым. Деги эмне болуп жатат? Же 4-чү мейкиндикти карай кулап кеттимби? Тайта, бул сизсизби? А сен ким деп турасың, акмак? Рим папасы келди дейсиңби? Бирок мындай мүмкүн эмес да. Эмне? Сиз бул жерде мени менен сүйлөшүп атасыз го?
келеси ооломбочу. Мен дайыма сени мененмин жана сен аны жакшы билесиң. Болуптур, тамашаны токтотолу. Кана өзүңдү карма. Карандашты ал дагы бардык этиштерди сыз. Жок, ана эмес. Көрүп турасың го. Ал менен аяктап жатат. Мына, муну биз баян добуш дейбиз. Эми мунун ээсин тап. Мына, астын сызып кой. Азамат. Жакшылап ойлон, карачы кандай дал келди. Мына карасаң, бул жерде ээси кайсы? Туура, сен. Демек аягы ың менен бүтөт. Азамат. Эми толуктоошту сыз. Биринчи анын аныктамасын таап текшерип ал. Бүт текшер. Аныктоочу гана. Жакшылап кара. Могу катуу чуркап деген сөздү карап көрсөң, туура көрдүңбү? Аракет кылсаң эле болгудай. Кана эми бир аз өйдөгө келчи. Мен математикадан бир топ башламандыктарды көргөндөй болдум эле. Тим эле төө чачым тик турду көрүп ал. Кана, кайра бөлчү. Жок. Дагы бир жолу. Дагы. Сен бир нерсени унутуп атасың. Эки көңүлдө эмес беле? Азамат. Эми 4-чү бетти ач. Мен кудум уктап аткандаймын. Бир эле маалда өзүмдү акылдуу да, далдыр да сезип атам. Колум өзүнөн өзү жазып атат. Өзүнчө эле уршумдук көрүнүш. Мына болду тотош, калган өзүң иште. Эми дил баян калды. Аны болсо сен менден кыйын жазасың. Ой, билем го, талашпай эле койсоң. Өзүң жаз, болгону орфографиялык каталарды абайла. Макулбу? Кудум көнүгүүлөрдө жаз. Уңгу мүчөгө ажыратып караганды унутпа. Өзүңдү сөздөрдүн полициясымын деп эсептесең, ар бир сөздүн документин сура. Токтоңуз, рейд жүрүп атты эле. Аты жөнүңүз. Сөздүн уңгусу болосузбу? Мүчөңүз кана, урматтуум. Арттан келет дейсизби? Андай болсо көптүк түрдөсүбү же жекеликпи? Көптүк түрдө? Макул, бошсуз. Түшүндүңбү? Эмне айткым келгенин? Ооба деп башымды ийкедим. Сүйлөшпөңүз жаш жигит. Мени карап отурган эже акырая карады. Унчукпай иштеңиз, үнүңүз угулбасын. Мен баарын кылдаттык менен кайра окуп чыктым. 57 жолу же андан да көп жолу окудум. Андан кийин гана дептерди эжеге тапшырдым. Класстан чыкканымда акырын гана: "Сиз дагы эле бул жердесизби, Таята?" деп шыбырадым. Жооп болгон жок. Кайра кетип баратканда поездде отуруп да байланышка чыгып көрдүм. Тым-тырс. Абонент байланышта жок. Адамдар мени перрондон тосуп алышты. Мен аларды көрүп эле иштин жайын түшүндүм. "Ал өлдүбү?" деп кыйкырып жибердим. "Ал өлдүбү, я?" "Жок" деди апам. "Ал комада жатат." "Көп болду. Эртең менентен бери. Эсине келеби?" Атам жер карады. Апам болсо жыгылып кетпеш үчүн отура калып, ийини менен бекем кучактады. Мен дагы эле таятамды зыярат кыла алганым жок. Эч кимибиз барган жокпуз. Себеби кенедей микроб дагы зыяндуу деп киргизбей жатышты. Бирок мен тайенеме барып келдим. Анын ушунчалык арык кичинекей болуп калганын көрүп, аябай таң калдым. Тим эле чычкандай жүргүлөйт. Чоң гух халаты аны басып калыптыр. Мен ашкананын ортосунда аңкайып туруп калдым эле. Таенем: "Грегуар, бар бара кой устаканага. Моторлорду иштет, аспаптарды кармала. Тактанын бетин сүрт. Баары менен сүйлөш. Жакында өзү келет деп айт аларга" деди. Ал тымызын ыйлап атты. Устаканага барып столго таянып дөңгөчкө отурдум. Ошондо гана көзүмөн шолоктогон жаш кетти. Канчадан бери топтолуп келген жашым коюлуп кетти. Канча убакыт отурдум ал жерде? 1 саат, 2 саат, балким 3 саат отургандырмын. Качан турганымда кыйла жеңилдеп калганымды сездим. Баардык бугум көз жашым менен чыгып кетсе керек. Столдун бетинде эскирип бүктөлүп жаткан майлыкты алып мурдумду тазалап атып, маңдайымдагы жазууга көзүм илинди. Столдун бетинде "Жардамга" деп оюлуп жазылып турат. Мени граншага кабыл алышты. Бирок буга сүйүнгөн да, кайгырган да жокмун. Ооба, бул жерден кеткеним үчүн таятам айткандай аз да болсо алыстаганым үчүн кубандым. Оокаттарымды асма баштыма алып чыгып баратканымда бөлмөмдү кылчайып карабадым. Кетеримде апамда мессия Мартино берген акчаны китептин арасына салып коюшун гана өтүндүм. Мен эми аны болбостон башка эч нерсеге короткум келген жок. Ооба, бул жалганда баары сатып алганга болбой турганын жакшы түшүндүм. Ошол жактан жумуштары чыгып калгандыктан жаңы мектепке атам өзү жеткирип барды. Жолду катар ортобузда дээрлик эч кандай маек болгон жок. Мындан ары жолубуз башка кетерин экөөбүз тең жакшы түшүнүп турдук. "Жаңылык болсо чалып коюңуз, Макул" дегенде башын ийкеп койду да, бир аз ыңгайсыздана эңкейип бетимен сүйдү. "Грегуар, же эч нерсе эмес. Ийгилик сага. Эми аракет кыл балам. Себеби сен буга татыктуусуң. Билесиңби, буга чейин сага бир да жолу айткан эмесмин. Бирок менимче сен жакшы жигитсиң. Аябай жакшы жигитсиң." Ошентти да билегимен бекем кармап коштошуп машинасына отурду. Мен жакшы окуучу болгонум жок, алдыңкы окуучу болуш мага кайда. Керек болсо класстын эң арткы окуучусу да болсом керек. Бирок мугалимдер негедир мени жакшы көрүшчү. Мисалы бир жолу мадам Верну, француз тил мугалими, бизден сынак алды эле 20 упайлык эсептен 6 упай араң алдым. Ошондо ал жайдары жылмайып туруп: "Сиздин банан тазалагыч машинаңыз жакшыраак болсо керек" деп койду. Анткени менен сүрөт жана кол эмгек жагынан алдыма ат салдырган жокмун. Айрыкча кол эмгекте мен мугалимден да ашчумун.
айтсам өлөйүн. Кокус кимдир бирөө бир нерсесин жасай албай атса дароо эле мага келчү. Алгач бул месье Жуглеге көп жага берген жок. Азыр ал өзүнүн окуучусун карап иштейт. Ал тургай менден кеңеш да сурайт. Шумдугун кургур, мага эң жакпаган сабак дене тарбия. Спорт жагынан бала бакчадан эле нөлмүн. Бул жерде аным тим эле ор коюп билинип калды. Себеби жалаң эле чымыр шамдагай балдар чогулуп алыптыр. Бул сабак аларга жагат дагы. Менин колуман болсо эч нерсе келбейт. Чуркай албайм, секире албайм, сүз албайм, топ деги эле колума токтобойт. Ыргытуу таптакыр, эч нерсе. Топ тоголок эле нөл, жоктун жогу. Балдар мага күлүп калышат. Бирок иштеринде кир жок. Эй, Дюбоск дешчү алар мага. Сен качан бул чың-чыңай турган машина жасап аласың? Же, даярдангыла, азыр Дюбоск секирет дешет. Жумасына бир апам менен телефон чалышам. Андайда чү дегенде эле жаңылык барбы деп сурачумун. Бир күн ал: Грегуар, болду деме. Жаңылык болсо дароо айтарымды билесиң да. Андан көрө өзүң тууралуу айтчы, кантип атасың? Мугалимдериң кандай экен, досторуң кандай экен? Мен ага айта турган эч нерсем жок. Эптеп бирдемелерди айтмыш болом да тезирээк кепти бүтүргөнгө аракет кылам. Таятыма байланышпаган нерсенин баары бир тыйынга да арзыбайт. Жашоом жаман эмес болчу, бирок бактылуу да эмес элем. Мен Леон таятыма эч нерсе кыла албаганым үчүн кыйналып жүрдүм. Мен ал үчүн тоолорду томкоргонго даяр болчумун. Ал үчүн керек болсо денемди майда туурап, акырындап кууруйбуз десе да макул элем. Аны колума көтөрүп, боорума кысып алып, жер бетине айланып чык десе да даярмын. Теги кандай болбосун аны сактап калыш үчүн чыдайт элем. Бирок эч нерсе кылганга болбойт деп атышкан соң мунун баарынын кандай пайдасы бар? Күтүш гана керек. Мына баарынан оору ушул. Ал мен үчүн эң кыйын маалда, тим эле ушунчалык зарыл болуп турганда жардамга келди го. Менчи, менин эч кандай пайдам тийген жок. Дене тарбия сабагына кирерде ушинтип ойго батып отургам. Бул жолу сабакта түйүндүү арканга тырмышып чыгышыбыз керек. Даана кордук ушу. 6 жашыман бери тырмышып келем, бирок бир да жолу башына чейин чыга алганым жок. Бир да жолу. Түйүндүү аркан менин арылгыс азабым. Кезек мага келгенде: Момо, көңүл бургула. Азыр инспектор Гаджеттин байпагын байкайбыз деп каркылдады. Башымды көтөрүп аркандын учу айланып турган түркүктүн башын кармадым да: Таята, укчу мени. Бул жолу ийгиликке жетем. Мен муну сен үчүн жасайм. Угуп атасыңбы? Сен үчүн деп шыбырадым. Бирок 3-чү түйүнгө жеткенде мындан ары чыга албасыма көзүм жетти. Тишимди кычырата тиштеп туруп, өлөсөлүү колумдун болгон балбырак булчуңдарын жыйнадым. Мына 4-чү түйүн, 5-чи. Жетишет, азыр кое берем. Бул мен үчүн эмес. Жок, кое бербе. Мен убада бердим го. Бир онтоп алдым да бутум менен чымырканып деминдим. Жок, болгудай эмес. Колдорум тырышып калды. Так ушул маалда ылдыйдагы балдарга көзүм түштү. Бүтүндөй класс арканды тегеректеп туруптур. Аңгыча бирөө: Чыда, Дюбоск, тырыш деп кыйкырып калды. Айла жок, дагы тырмышууга туура келди. Терим жаак ылдый куюлуп, алаканым ысып күйүп жатты. Дюбоск. Балдар сүрөөнгө алып жатты. 7-чи түйүн. Болду, мындан артык чыга албайм. Азыр өзүмдү жоготом. Тегилер төмөн жакта мультиктин сөздөрүн хор менен ырдап киришти. Ким келет, инспектор Гаджет. Бул ошол, инспектор Гаджет. Алар мени колдоп жатышты. Бирок күч жетишпейт да. Болгону 2 эле түйүн калды. Мен алаканыма алмак-салмак түкүрдүм. Таята, мына бул мен, көрүп ал. Мен сага күчүмдү жиберем. Мен сага эркимди жиберем. Ал, баарын ал. Алар сага керек. Сен баягыда мага билимиң менен жардам бергенсиң. Мен сага өзүмдө болгон нерсем менен көмөктөшөм. Ал менин жаштыгымды, менин кубатымды ал, демимди ал, булчуңдарымды ал. Алар кичинекей, бирок чымыр. Баарын ал, Таята, баарын ал, суранам. Сандарым камтылып кетти. Колумду да, бутумду да сезбей калдым. Эми эң акыркы түйүн калды. Дагы. Балдар дуулдап жатышты. Агайым болсо баарынан катуу кыйкырып алган. Өзүм уктаба деп бурк айттым да бир теминип туруп түркүктүн башын кармадым. Ылдый жакта тим эле сөз жеткиш шумдук башталды. Көзүмөн жаш коюлуп кетти. Сүйүнүштүн да, оорунун да жашы эле бул. Ылдыйды карай жаны жок каптай шыпырылып түштүм. Момо менен Самуэль шап көтөрүп алып ыргыта башташты. Бул ошол, инспектор Гаджет деп ырдап жатышты баары. Мен өзүмдү жоготуп койдум. Ошол күндөн тартып катуу өзгөрүп кеттим. Өтө чечкиндүү тартып, жумушта жеткен көкпет өжөргө айландым. Мына күчтүн баары кайдан келди билбейм. Кечкисин башкалар телевизор көрүп атканда мен сыртка чыгып кетем. Талааны, токойду, айылды арта таштап алыска кетип калам. Көпкө чейин басып кете берем. Жай, терең дем алам. Ушунун баарын кылып жатып өзүмө кооранам. Таята, ушунун баары сага. Мына мол таза аба менден дем ал. Бул шалбаанын, тумандын жытын жытта. Мына мен.
Мен сенин өпкөң болоюн, алган демең, соккон жүрөгүң болоюн. Мен сага жардам берем, ал баарын. Кудум ооздон оозго дем алдырып жаткансым. Болгону ортодо ондогон чакырым бар. Тое жейм, кандыра уктайм, бактардын кабыгын кармалап, кошунанын аттарын сылагылайм. Алардын жылуу жалына колумду сойлотуп туруп, ал, бул сага пайдалуу дейм. Бир күнү кечке маал апам чалыптыр. Мени телефонго чакырганы келаткан нөөмөтчүнү көрүп жүрөгүм солкулдап кетти. Жаңылык анча деле жакшы эмес балам. Доктурлар дарылоону токтотобуз деп атышат. Эч кандай пайда берген жок деди апам. Анда ал өлүп калат да, деп бөлмөнү жаңырта кыйкырып жибердим. Андай болсо аппаратын токтотуп салыңыз, кыйналбай өлсүн. Ошентим да телефонду коюп салдым. Ушундан кийин мага баары бир болуп калды. Балдар менен стол футболун ойнойм, же тынымсыз жумуш жасайм, эч ким менен сүйлөшкүм келбейт. Жашоодон көңүлүм калды. Мен үчүн таятам өлүп калган эле. Ата-энемдин чалганына жооп да кайтарган жокмун. Ошол күнү кечинде чоң класстардан бирөө менин бөлмөмө келди. Мен тырп этпей гана уктап жаткам. Тигил келди да мени жулкулдата баштады. Эй дейм, турбайсыңбы? Тур. Чала улап көзүмдү ачып булдуруктай сүйлөдүм. Эмне болуп кетти? Тотош деген сенсиңби? Аны эмне сурап атасың? Көзүмдү шала уйкумду ачканга аракет кылдым. Ылдый жакта коляскачан бир аксакал келиптир. Чыгып тотош экениңди көргөзүп койчу. Сен деги ошолсуң да, турабы? Шашмалап жүрүп ыштанымды кийдим да 4-чү кабаттан ылдый карай тоголонуп жумаланып жөнөдүм. Чуркап деле баратам, ыйлап деле баратам. Ал 1-чи кабатта ашкананын эшигинин жанында туруптур. Жанында ак халатчан бирөө бар. Колуна тамчылатма дары көтөрүп алган. Таятам ошол коляскасында отурган калыбында мага жылмайып турду. А мен ушунчалык ыйлап алыпмын, жооп катары жылмайганга да жараганым жок. Ой, жок дегенде шымыңды сыдырып койчу, тотошум. Суук тийип калбасын, деди ал. Ошондо гана жал жая жылмайып жиберди.